31 уктуруу. Дагы бир эсимде калганы Бейшен Турусбековдун түштүк аспиранты диссертациясын коргоп, кечкисин бирөөнүн үйүнө чай берди. Көп деле кишилер эмес. Өзүбүз тең туштар. Сакалдуулар деп Акунбаев, Айдаралиев болду. Булар Эгемберди үчө өлө-өлгүчө кармаштыга. Биз медиктер эмес, бүт Кыргызстан билчү булардын кармашын. Ошол убакта ушундай ийгиликтердин банкеттеринин көпчүлүгүн мен башкарып келчилем. Бир топ убакыт өтүп, анча-мынча дуулдап калганда ушуларды дагы бир элдештирип көрөйүн деп баштадым. Иса Коноевич, Акматбек Айдаралиевич, экөөңүздөрдү могу отурган окуучуларыңар, бир чети балдарыңар, көрдүңөр өсүп өнүгүп келатабыз. Отургандар сиздерден суранабыз. Токтотсоңор кармашканыңарды. Бизге жаман тарбия көрсөтүп атасыңар. Силердин мамилеңер бизге эмес, эстүү баштуу Кыргызстандын эли баары билет. Жашыруун эчтеке жок, дедим эле. Айдаралиевке ошондо отургандар ыраазы болгонбуз. Тура калып, Мамбет, туура айтасың. Уят болуп жүрөбүз. Мындан ары Иса Коноевич эмне десе, сабаса да унчукпайм. Силердин алдыңарда убада берем, деди. Биз кыйкырып, рахмат, Акматбек Айдаралиевич, деп жаалап кеттик. Акунбаев тура калып, силер ушул Айдаралиевдин сөзүнө ишенип турасыңарбы? Мен ишенбейм. Ушинтип убада берип коюп, эртең эле рецидив бола калат, деди. Биз дагы жаалап, агай, бул киши эми жаш балабы? Баарыбыздын көзүбүзчө убада берип атпайбы? Деп кирдик. Мен экөөнө тең толтура стакан шампан куюп туруп, экөөнү бурдершафт кылып ичтирип, бири-бирин өптүрүп, буларга ыраазы болуп тарадык. Биздин ушул уюшмабыз кийин көпкө чейин ушунчалык ийгиликте өтүп жүрдү. Азыр ошолорду кез-кез эстеп, ошол жолдошторумду сагынып калам. Кийин арабыз азайып, көпчүлүгү айтпадымбы, кайтыш болуп кетип, андай жыйын болбой калды. Ошол биздин ынтымагыбыздан кийин артыбызда келаткан медиктер да биригип, бизден үлгү алып, чогулуп жүрүштү окшойт. Биринчи күндөн тартып эле башыбыздан өткөн кыйынчылыктарды ар дайым эстеп, ошол кыйынчылыктарды эрдик менен жеңип, ушул күнгө даражага жеттик. Бизди тарбиялагандарга Кудайга рахмат деп, бири-бирибизди ай шумкар деп атап, жалпы баарыбызды ай шумкарлар деп чакырышып, ушул атка көнүп, ошол убакта бизди тааныгандар баары эле шумкарлар тобу деп калышты эле. Биз бул атка сыймыктанып калчубуз. Мен элдин колдоосу, элдин батасы менен Кудай таалам берген талантым, эмгегим үчүн президент ошол илгери ат коюлган шумкарлардын бири катары 2004-жылы ноябрь айында республиканын эң жогорку сыйлыгы Кыргыз Республикасынын баатырынын ак шумкар өзгөчө белгисине татыктуу болду. Менин иш күнүм. 60 жылдан бери тартипке салынып калган иш күнүм бар. 3 күн уктабасам да, мен үчүн көндүм болгон убакыт эртең мененки саат 5:30-6-да турам. 1 саатча чуркап, болгон билген, үйрөнгөн дене тарбия көнүгүүлөрдү жасайм. Жуунуп алып ишке кетем. Биздин иш саат 8-де башталат. Мен саат 7-де иште болом. Ишке 1 саат эрте келбесем, ал күнү мен ишке кечиктим дейм. Кабинетимден чай ичип алып, оор операциядан кийин реанимация палатасында жаткан оорулуулардын баарын көрүп чыгам. Саат 8-де эртең мененки конференциябыз башталат. Кээде 1 саатка созулат. Анда суткасына канча оорулуу түштү, канча операция болду, жана башка. Бизде 7 бөлүм бар. Ар биринде 30-40 ооруган операциядан кийинки оорулуулар жатышат. Ушулардын баары жөнүндө күзөттө турган врачтар кыскача маалымат беришет. Ошонун тегерегинде ар бирибиз өз оюбузду ортого салып, туура операция жасалса, дарыласа,
кетирген кемчилиги, катачылыгы болсо айтышып пикир алышабыз. Кээде өтө катуу салгылашуулар да болуп кетет. Мактоо болбойт. Болсо дагы азыраак, ыгы келсе. Ушул эртең мененки конференцияга өтө чоң маани берем. Себеби жаш врачтар, 5-6 курстун студенттери теориялык, практикалык жактан өтө көп үйрөнчү сабак болот. Саат 9-да бөлүмдөрдө апход жасалат. Профессордун апходуна бөлүмдүн бардык врачтары катышат. Мында дагы кокус түшүнүксүз диагноз болуп калса, тактап, операциядан кийинки абалы кыйын оорулардын дарылоосун, диагнозун туура коюп, дарылоочу жаш врачтарга кеңеш берип пикир алышмай. Андан кийин кыйын ооруларды дарылаган бөлүмдөрдүн врачтарынын кайрылуусу боюнча көрүп кеңеш бермей. Күнүнө же күн алыс, өзүм ушул күнгө чейин 3, 5 же кээде 8ге чейин операция жасайм. Операция жасоочу убак ар кандай болот. Себеби мен жогоруда айтпадымбы? Бизде кечиктирилгис хирургия дейт. Катуу, чыдабай ооруп келген адамды кечиктирүүгө болбойт. Ошон үчүн бизде күн түнү менен жаан бороонго карабай электр жарыгы жок, аспаптар жок, даяр эмес деген шылтоолор болбойт. Кээ бир адамдар ойлойт, ушул 85 жашка чыккан киши кантип операция жасайт деп. Кудайга тоба. Мактанып коеюн. Ушул күнгө чейин канча операция жасабайын, менде чарчоо деген болбойт. Чарчоо болот, качан кылаар ишим жок болуп калса. Адам ден соолугуна жана күч кубат берип турчу нерсе иш. Ушундан Кудай айырбасын. Түшкү дем алыш дегенде мен ушул күнгө чейин билбейм. Биздин хирургтар эч качан убактысын эсептеп иштешпейт. Убактым бүттү, кеттим деген хирург болбойт. Болуп калса, ал хирург такыр кетет. Бир мисал, өзүм менен бүткөн кадимки Касым Тыныстановдун баласы Эркин өзү тың, жакшы окуган, орусча жакшы сүйлөйт. Адегенде орус аялы болгон, жакшы хирург эле. Акунбаевдин клиникасында иштеп, аспирантурасын бүтүп кандидат болуп, андан кийин профессор Рыскуловда ассистент, доцент болуп иштеп жүрүп, 70-тен ашып кайтыш болуп кетти. Ушул Эркиндин дагы өзүнчө кыялы бар эле. Терс жагынан. Операция жүрүп, жана башка иштер болуп атса, менин убактым бүттү деп басып кетчү дейт. Ушундай терс кыялдардын азабынан хирургдук жагынан өйдө жыл албады. Болбосо тили, башы атасыныкындай эле болчу. Жаш убагымда күн түн дебей чакырчу. Келбей калган күнүм болгон эмес. Анда хирургтар аз. Болгону жаш хирургтар, анчейин тажрыйбалуу боло элек. Азыр менин хирург балдарым өсүп өнүп дегендей, түнкүсүн көп чакырбайт, кыйнабайт, анын үстүнө аяйт. Кээде гана өтө оор адам түшүп, же бирөөлөр сурап туруп алса, ошондо чакырышат. Түшкү дем алышта өзүмдүн кабинетимден тамак ичип алам. Айтпадымбы? Кээде жумалап, күн түн дебей эшикке чыкпай, үйгө барбай, ушул жерде калмай. Азыр Кудайга шүгүр, жакшынакай кабинетим бар. Анын ичинде эс алчу кресло, диван, идиш аяк, электр плитка, электр чайнек, муздаткыч дегенде бүт бардыгы бар. Убактысында өзүмдүн операциялык сестрам Гүлжамал даярдап берет. Сестрам Гүлжамал жөнүндө өзүнчө кеп кылам. Кээ күнү институтта окумуштуулар кеңеши, кээ күнү диссертация коргоочу илимий кеңеш жыйыны, кээ күнү жалпы хирургтардын кеңеши болуп калат. Ушул кеңештердин баарына көп жылдар бою төрагамын. Улуттук илимдер академиясынын жыйналышы да өтөт. Анда мен президиумга мүчөмүн. Ошентип эртеден кечке чуркап жүрмөй. Азырынча Кудай дем берсе, мактанып эле коеюн. Ден соолугум, көздүн көрүшү, кулактын угушу, колдун күчү, баштын иштеши жана башка керектүү органдарым түзүк эле. Коркконум алжыта көрбөсүн. Азырынча андай боло элек. Жаш өтүп калган адам болгон соң, кокус көбүрөөк сүйлөп койсоң, же бирөөнү бирдеме деп сынап койсоң, же мактап койсоң, кээ бир акмактар ошол замат алжыды деп аныктама чыгарып салышат. Бул абышканын жашына карата алжытып коет.
Ал эми өзү жаш болуп туруп, ошол абышка дегенден көп тантып, алжып атса, ал алжыганга кошулбайт. Себеби жаш адам алжыбайт деп ойлойт. Дагы бир ишимден тышкаркы жагдай. Кудай ушундай салтыбыздан айырбасын. Кесир болбосун. Жумасына жок дегенде эки жолу ар кимдин 50, 60, 70, 80, 90 жылдык юбилейи, дагы аш тойлор, келин алмай, кыз узатмай, тушоо кесмей, жана башка жакшы нерселер болуп турат. Мындай чакырыктардан жада элекмин. Тескерисинче, көнүп калат экенсиң. Бир-эки жума чакырылбай калсаң, эмне болду деп. Мынушулардын баарына себепсиз бир да мүнөт кечигип, же барбай калган күндөрүм боло элек. Муну мени жакшы тааныгандар жакшы билишет. Эң жаман көргөнүм кечиккендик. Анан калп айткандык. Операция жасабай калган күндөрү көнүп калгандан болсо керек, бирдеме жетпегенсип туруп алат. Ортодон ошондой 4-5 күн өтүп кетсе, мен үчүн басар жер табылбай, эригип, кайсаңдап, жүдөп калам. Үй жакын үчүн бош убактым болуп калса, ооруканага 2-3 жолу келип кетмей. Кээде чарчап, же ачуум келип турган убакта, анын да азыр дарысы табылды. Небере чөбүрө боло баштагандан тартып, келип ушулар менен ойноп, күлүп, алар асылып, жорголоп, булдурап бирдеме деп сүйлөп, кээде ата деп мойнума асылып, жит татып койгондо, ошондо көңүлүң чайыттай ачылып, баарын унутуп, жыргап калат экенсиң. Бул чындык. Көп жылдар бою ушундай дары табылды. Муну башынан өткөргөн ар бир чоң ата, чоң эне жакшы билет. Анан ошол эле балаң, ошол эле неберең чоңойгондо, кээси тескери өсүп, ачууңду дагы келтирет. Нервиңди дагы жийт экен. Айла жок. Баарына чыдайт экенсиң. Азыр Канат уулумдун кызы 3 жашка чыгып калды. Кимдин сасыгысың десем, атамдын дейт. Кимдин күчүгүсүң десем, атамдыкы дейт. Кийимдериңди ким сатып берди десе, атам деп коурап чыргатат. Чөбүрөм Жумагылдын уулу, Канаттын уулу 1 жашка жакындап калды. Бул дагы коурап, каткырып, басымыш болуп, атаке дегенге жарап, кубантып атат. Үй бүлөм жөнүндө өзүнчө. Кечкисин саат 12-де жатпай, менде тынч уйку деген 45 жылдан бери жок. Тынч уктай албайм. Күнүнө көп болсо 5 саат уктайм. Себеби айтпадымбы? Көп жылдар бою көбүнчө түнкүсүн ооруканага чакырып, түнкүсүн операция жасап келгенде, ошону ойлонуп атып, уйкум бузулду го деп. Ушуга өзүм деле көнүп калдым. Уктабасам дагы эртеси уйкум келбейт. Менин организмим өзүнчө бир башка. Кан тамырымдын басымы билгенден төмөн 90-60. Биздин терапевттердин түшүнүгү боюнча өзүнчө оору дейт. Менимче, менин бул кан басымым адегенде эле тубасабы. Эгер оору болсо, мындай басым менен адам жакшы жашай албайт. Баш айланып, шалдыратып, күч кубаты кетип, жаман кылат. Терапевттер дарылап, кан басымын жогорулатканга аракет кылат. Менде мындай белгилер жок. Кээде 6-7 саат операцияга эчтеке ичпей туруп калам. Эчтеке сезбейм. Денемдин температурасы дагы кызык. 36-дан ашпайт. Кээде 35,8 болуп калат. Кан басымым 90-65тен ашчу эмес. Кийинчерээк жашыма карабай кан басымым 110-70 болуп калды. Денемдин температурасы ошондой эле. Журналисттер жана башкалар сурашат. Ушул жашка келгени, ушул күнгө чейин операция жасашыңыздын себеби эмнеде деп. Кээ бир ойлойт, сурайт. Доктор болгондон кийин бир жакшы белгисиз дарыңыз болуп, ошону ичип жүрөсүзбү деп. Эмне тамак ичесиз деп. Мен ушул күнгө чейин тамак тандап ичип көргөн эмесмин. Колума эмне тийсе, эмне тамак берсе, ошонун баарын тандабай иче берем. Тамак ичиште артыкчылыгым өтө тез ичем. Ысык суугуна карабай. Тез-тез оозум, тилим күйүп калат. Ага карабай тез ичип жиберем. Ушул күнгө чейин бул көнүмүштү кое албай койдум. Кемпирим айтып калат. Конокто турганда,
Айрыкча чоочун кишилер менен отурганда шашпай, акырын ичпейсиңби деп. Жок, иче албай койдум. Өзүм көрүп сезип турам. Кээ бир адамдар конокто жаңдан иче баштаганда мен тоюп бүтүрүп коем. Кудай Таала мага боор орса керек. Өмүрүмдө тамеки кармап көргөн жокмун. Бирөө тарт деп дагы көргөн жок. Экинчи жардамы ичкиликтен Кудай сактады. Адегенде кичине иче баштадым эле. Жакпады. Башым ооруп, жарылып кетчүдөй болчу. Көрсө, ошондо эле кан басымым төмөн болсо керек. Кичине ичкенде кан басымым жогорулап, оорута баштаса керек. Аспирантурада окуп жүргөндө туберкулез ооруканасына Цуликидзе деген грузин келип, өпкөгө операция жасай баштап, мен ошого 6 айга жиберди, үйрөнүп кел деп. Жогоруда жазбадымбы? Ошол грузин аты Арчил эле. Экөөбүз өтө ынак дос болуп кетип, күнүгө ресторанга алып барчу. Бир күнү эртеси дагы Арчил эрте келип, ресторан ачылган замат муздак шампандан чоң стакан ичтик эле. Ошол замат менин колу бутум тырышып, калтырак басып, жүрөгүм түшүп, Арчил тез жардам чакырып, укол жасагандан кийин тарап кетти. Анда көп деле көңүл бурган жокмун. Эртеси дагы бардык ресторанга. Дагы бир стакан шампан тартып жиберсем, ошондой болуп тырыштырып салды колу бутумду. Абдан чочудум. Арчилдин жүрөгү түшүп калды. Ошондон кийин Кудай колдоп жардам кылды да. Ичкилик дегенди оозума албай унуттум. Андан кийин толук 25 жыл жеңил вино ичтим. Хирург киши ичкиси келсе, бекер арак күнүгө даяр. Себеби операциядан кийин оорулуулардын туугандары эшикте сагалап күтүп турат. Айланайын доктор, рахмат, мындай барып тамак бирдеме ичип келели, дейт. Ошонун бирөөнү эле барып койсоң, ошондон ичсең, эртеси калган оорулуулардын туугандары угушат, билишет. Ошентип, күнүгө ошолор менен кете берсең, 1 жылда даяр алкоголик болосуң. Ичпегенимди жүрүп отуруп бүт Кыргызстан уккан, билген. Ошон үчүн кайда барбайын, кайсы жерде конокто болбойын, мени ичип койчу деп сураган, кыйнаганын көрбөдүм. Кийинчерээк Саид Миррахимов менен мамилем жакшы эле. Саид ошонткен менен конокто жакшы эле иччү. Ошондо былк этпей көтөрчү. Ал ич деп деле көп суранчу эмес. Мамбет, 100 граммга чейин ичсең зыяны жок, деп гана койчу. Мен 100 грамм баргандан кийин тилетип, 1 литрге чейин кетип калат деп корком, деп болбой ичпей койчумун. Кийин Саидтин кардиологтордун съездине атактуу кардиолог, академик, Союз убагында саламаттык сактоо министри Шазов деген киши келип калды. Мага сүйлөгөнү, жөнөкөйлүгү өтө жакты. Кечинде банкетте бир столдо отуруп калдык. Абдан ачык, көптү билген адам экен. Менин ичпегенимди көрүп отуруп, Мамбет, эмне ичпейсиң, дейт. Мен, Евгений Иванович, мен көп жылдар бою ичпей жүрөм, көп жакпайт, десем, Мамбет, менин кеңешимди угуп кой. Көп ичпе, ал ден соолукка зыян. Анан организмге алайт. Арак организмге кичине барса зыяны жок. Тил алсаң 100 граммга чейин ичип жүр. Анын үстүнө жаш өтүп калган кишилерге тамак аш кылганга деле пайдасы тиет, деди. Ошондон тартып ичип көрөйүн деп 50 граммдан баштап, азыр буйруса 100 граммга жетип калдым. Менин жолдошторум, тааныгандар көрүп жүрөт го. 100 граммдан кийин алмай жок. Буга мен көндүм. Анан буга чоң эрк керек. Андай мүнөз менде бар. Жаман көргөнүм жалкоолук. Эч кудурети жок болсо дагы кейип, чоң сүйлөгөндү, калп айтканды, ичи жаман, арам адамдарды, элдин ынтымагын кетиргендерди, оңой сатылып кеткендерди, тууган, тең туш, үй бүлөсү жок, элдин караанын көбөйткөндөрдү жаман көрөм. Айрыкча жаман көргөнүм калп айткандар. Менин балдарым, окуучуларым ушуну билет. Калп айтпаганга аракет кылат. Бирөө жалган, калп айтып койсо, мен ошонун сүйлөгөнүнөн, көз карашынан, кыймыл аракетинен байкап калам. Көпчүлүгү туура келип калат. Мен калпын билип калганда, элдин алдындабы,
же мен өзүмө айтып атабы, ошол замат калп айтпа. Токтот. Билинип калат калп айтканың, дейм. Мында хирург үчүн менин мамилем өзгөрөт. Эми мындан ары канча жашайм, Кудай Таалам өзү билет. Бирок өз каалоосу боюнча өлөйүн деген кишини көрө элекмин. Ден соолук берсе, ушул күч кубатым болсо, дагы эле ушул иш күнүмдү ушундай узарта берем го деген үмүтүм бар. Буга мен аракет кылам. Үй бүлөм жөнүндө. 1952 жылы Сокен экөөбүз үйлөндүк. Азыр чоң үйлөөбүз. Баш аягы болуп 16 адамбыз. 4 келиним, 5 неберем, 3 чөбүрөм бар. Кудайга шүгүр, бактылуу карлыктын доорун сүрүүдөбүз. Байбичем Сокенден баштайын. Сокен университеттин тил адабият факультетин бүтөөр замат үйлөндүк. Үйдөн көп кыйналбай калдык дебедимби? Институтту бүткөндө менде үй эмес эч нерсем жок эле. Баарын көрүп, түшүнүп туруп, кайнагам Алышбаев Жумагул жардам берди. Кыргызда ушундай акылдуу, мээлүү, адамгерчиликтүү, өтө жөнөкөй, боорукер адамдар чанда кезигет. Ал киши Москвадан жогорку партиялык мектепти артыкчылык диплому менен бүтүп, ошол эле жерде аспирант болуп калат. Так ошол биз үйлөнгөн жылы каникулга келип калып, биздин үйлөнүү тоюбузду өзү ырымдап өткөзүп, үй бүлөсүн, аялын, кызын алып Москвага кетип калды. Үйү чиркөөнүн жанында. Ал убакта автобазанын маңдайындагы 2 кабат, 2 каркастуу үй эле. 2 кичине бөлмө, шарты деле жок. Туалет жалпы кородо. Мурун комсомолдун борбордук комитетинин жооптуу кызматкерлери, драма театрынын көрүнүктүү артисттери турушчу. Ошол үйүн Алышбаев эч нерсеге тийбей, идиш аягын жууркан төшөнчүлөр менен бүт бизге таштап кетишти. Биз даяр үйгө туруп калдык. Ошол үйдөн кийин уланып, башка үй алып, оңолуп кеттик. Сокен экөөбүз 1 айылданбыз. Кичинесинде энеси эрте өлүп, атасы армиядан кайтыш болуп, сиңдиси, иниси үчөө чоң энеси менен калып, жокчулукту, жаманчылыкты көп башынан өткөргөн. Кийин агасы Жумагул Алышбаев армиядан келип, ушул кишинин жардамы менен окуп бүтүп калган. Алышбаев аспирантураны аяктап, экономика боюнча илимдин кандидаты болуп келип, ошол замат республикадагы партиялык мектепке директор болуп дайындалат. Москвадан келгенде үй алгыча чогуу туруп калдык. Кенеде 2 бөлмөлө. Ал убакта мага заңгыраган чоң үй болуп көрүнчү. Адамдын көзү тойбойт деген рас. Азыр мен турган үй буйрсун, ошол үйдөн 10 эсе чоң. Ошентсе дагы тарыраак көрүнүп баратат. 1 жылдан кийин үй алып кетишти. Биз ошол үйдө көп жыл туруп калдык. Ал үй мен үчүн ак жолтой үй болгон. Адегенде мен врач-ординатор катары 600 сом алам. Сокен орус мектебинде сабак берет. Мугалим анча-мынча акча алат. Көп эле кыйынчылыктарды көрдүк. Сокен оокатка, тамак жасаганга, үйдү таза кармаганга өтө укмуш эле. Ошентип барына, жогуна, менин кыялыма чыдап, жакшы эле оокат кылып жүрдүк. Анан мен 1958 жылы аспирантураны бүтүп, илимдин кандидаты, ассистент болуп калдым. Турмушубуз кичине оңоло баштады. Аспирантурада окуп жүргөндө Алышбаев өтө көп жардам берип жүрдү. Эскирек костюмшумун бере коет. Депутат, академик болду. Ошол келер замат депутаттык стипендиясын аялына көрсөтпөй бизге берип жүрдү. Ошондо аба айтып калчу Соняга: "Аялыма көрсөтпөгүлө, айтпагыла" деп. Көрсө сырын билчү экен да. Ошентип тырышып оокат кылып жүрдүк. Ассистент болгонумду айтпадымбы? 3 бөлмөлүү үйдү шаардык аткаруу комитетинин төрагасы Садыгалиев берип, дагы үй жагынан оңоло түштүк. Вокзалдын маңдайында 4 кабат үй эле. Бул үй дагы ак жолтой үй болду. 1969 жылы Сокен Канат деген уулумду төрөп берип кубантты. Иштен калган жок. Көп жыл академияда Тил адабият институтунда илимий кызматкер болуп иштеди. Канат төрөлгөндөн кийин
Тез эле дагы Соминдин жаңы үйүнөн 4 бөлмө үйдү Сүйүнбаев Акматбек берип жыргап калдык. Ошондон тартып Сокен бала менен колу бошобой, экинчи баласы мен болуп, мен да күн түн дебей ооруканадан чыкпай, докторлук диссертацияга даярданып жүрүп иштебей пенсияга чыгып алды. Ошондон бери үйдүн ээси, балдардын, неберелердин сүйкүмдүү энеси, чоң энеси. Чынында Сокен бир аз күн жок болуп калса, ал үйдө эч ким жашабагандай аңылдап калат. Кийинчерээк буту ооруп, бир буту 3-4 сантиметрге кыскарып, таяк менен басып калды. Үйгө кирип чыкканы тың эле. Азыр келиндери, балдары жардам кылып, оокатынан бошотуп, тынч эс алууда. Тилейбиз, аман болуп эле үйдүн ээси карааны болуп турса болду деп. Мурун кирип чыккан жолдоштор көп болчу. Мир Рахимов, Данияров, Иманбаев жана башка көп эле тең туштар. Бир жолу Иманбаев Сулайман аялдардын баарын алып келген. Жүргүлө деп ээришти. Колуна тутам кебез алып, ар бир үйгө кирип, терезе эшиктердин, мебелдердин үстүн сүрүп чыгып, кебезди аялдарына көрсөтүп атат. Карагылачы. Сокен эженин тазалыгын. Бир да кир жууп калган жок. Үйрөнбөйсүңөрбү тазалыкты ушул кишиден деп. Чыңгыз Айтматов менен дагы жаш убакта ынтымагыбыз өтө жакшы эле. Сокендин тос сүйлөгөнүн Чыңгыз абдан жактырып, Сокендин сөзүн магнитофонго жазып алып, кийин бир өзүнчө очерк жазса болгудай экен, деди. Тамак аш жасаганга өтө устат. Келген коноктор таң калып, жогорку баа койчу. Биздин жакын келиндерибиз баары оокат кылышты, тамак жасашты, тазалыкты ушул жеңеси, энеси Сокенден үйрөнүштү. Менин өтө таң калганым, экөөбүз 60 жыл бирге жашадык деп атпаймынбы? Ушунун миесинин эске тутуусу укмуш. 60 жыл илгерки окуяларды кадимкидей жылы күнүнө чейин жаңылбай айтып берет. Айрыкча эми айта берсе болот. Менин тааныш жүргөн аяштарымдын атын, кайсы жылы жүргөнүмдү кадимкидей айтып берет. Кээсинин аты жөнүн өзүн да унутуп калдым. Эстегенде Сокенден тамашалап сурап калсам, кадимкидей айтып эсиме салып коет. Азыр 82 жашка кетти. Буйруса, бутунан башкасы кадимкидей. Эс акылы, көзүнүн көрүшү, кулагынын угушу, тилинин сүйлөгөнү, тактыгы кадимкидей. Кээде тамашалап калам. Караганда бир кулак начар угуп калса түзүк болор эле деп. Кыскасы, Сокен менен 60 жыл жашаш деген оңой эмес. Мынча жашаганда өйдө ылдыйда болдук. Түз эле жыргап, урушпай тартышпай, ушул турмушка жеттик деген ал жалган калп болуп калат. Баары болду. Өйдө мен кетүү, урушкан талашкан күндөр дегендей, ошонун баарын чыдап көтөрүп, бири-бирибизге кечиримдүү болуп, ушул турмушка, ушул ийгиликке, ушул сый-урматка, даңк даражага, Сокендин чыдамкайлыгы, эмгекчилдиги, түшүнгөндүгү аркылуу ардактап бакканы, бала бакыралуу, небере чөбүрөлүү болуп жеттим го дейм. Бул үчүн Сокен кемпириме өлгүчө ыраазымын. Жана рахматымды айта жүрөм деп ойлойм. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.